саламатсызбы? Менин атым Тунук, өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Мен атым Талайбек Асанбеков, Кара Бора райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн башчысы болом. Таанышканыбызга кубанычтабыз. Айта кетсеңиз, укук тууралуу сиз кандай маалыматтарды билесиз? Биздин основной айтым ошо үй бүлө балдарды колдоо бөлүмүндө окуп, биздин башкармалык ошондой жумуштардан көп нерсе аткарабыз. Айрыкча ошо аярлуу катмар менен социалдык муктаж үй бүлөлөр иштейбиз. Анын ичинде бизде бар гендердик саясат деп коет. Үй бүлөнүн ичинде ошо аял адамдар, эркек адамдар, анын ичинде окутушан адамдар, кыз балдар тууралуу ошолордун кызыкчылыктарын коргоп, социалдык тармактан жардам берип турабыз. Консультация беребиз, укуктарын коргойбуз. Чоң рахмат. Буга чейин кыздардын укугу корголуп келгенби? Бул убакка чейин деле мыйзамдардын негизинде кыздардын укуктары корголуп келген. Азыркы убакта мурдага караганда өтө мыйзамдардын негизинде аябай корголуп келип атат. Мурдагы 10 жылга салыштырмалуу азыр өтө жакшы да, кыздардын укуктары аябай корголуп, окуучулар арасында жаш кезинде кыздарды ала качуу, зордук зомбулукка кабылышын алдын алуу иштери жүргүзүлүп, мындай көрүнүштөр аз да, негизи ала качуу деген почти тыйылып калды. Анан районубузда кээ бир случай болуп калат, ала качпаса да ошо эрте турмушка чыккандар болуп калат. Булар редкий случай, айрыкча биздеги райондо Күрт улутундагы адамдардан пайда болот да. Дагы кошумчалап айта кетсеңиз, азыркы учурда укуктар дагы кандай болуп корголууда? Укуктар ошол негизи кыздар аял кишилер боюнча айтсак, ала качуу боюнча азыр чоң маселелердин бири болуп алдыга коюлган. Ошо ички иштер тармагы менен ден соолук сактоо деп койсок, ушу ооруканалар менен эрте турмушка чыгып эрте төрөп калса, ошо бири бирибиз менен байланышып териштирүү иштери жүргүзүлөт. Мен билгеним ушу райондо бир жылда 3-4 үй бүлө катталып калат. Ошолордун баары Күрт улутундагы адамдар да. Аларды да ошо түшүндүрүү иштери менен болуп, мурдагы салыштырмалуу 5-6 жылга караганда мындай нерсе терс көрүнүштөр азайды. Чоң рахмат. Келечекте дагы укук коргоону кантип, ала качууну кантип токтотсок болот? Ала качуу боюнча мурдага караганда дагы кайталап кетейин, токтоп калды. Ошо мектептер арасында алдын алуу иштери боюнча мамлекет тарабынан ошо тийиштүү органдар менен дайым ошо кыдыруу, түшүндүрүү иштери, андан тышкары ошо 10-11 класстар арасында семинар, тегерек столдор өткүзүлөт. Ошолорго эскертүү берилет. Андан тышкары ошо молдолорго да эскертилген, эгер 18 жашка чыга элек адамдар нике кыйса, мыйзам чегинде жооп бере турган кылып койгон. Азыркы убакта ушу так аткарылып атат. Мындай редкий случайлар бар, а так мындай нарушение жок. Чоң рахмат.